Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков өлкө аймагында коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча республикалык чам штабтын кезектеги жыйынын өткөрдү. Жыйын алкагында өлкөнүн ар бир аймагындагы эпидемиологиялык абал, ооруканалардын дары-дармек каражаттары жана жабдуулар, медициналык кызматкерлер менен камсыздалышы боюнча актуалдуу маселелер, ошондой эле COVID-19 чалдыккан бейтаптар үчүн жаңы орундарды ачууга карай даярдыктар маселеси талкууланды. Өлкөдө аталган вирустун жаңы штамдары катталууда. Бардык иш-аракеттер кайталоолорду четтетүү үчүн так координацияланышы кажет. COVID-19 кабылгандардын саны Бишкек шаарында байкалып жаткандыгын эске алуу менен медиктердин мобилдик бригадаларынын санын 20дан 25ке чейин жогорулатуу, кошумча медициналык тез жардам ишке киргизип, келерки жумадан тарта кошумча стационарларды ачуунун зарылдыгын айтты. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстандын мусулмандар диний башкармалыгына намаз жана ифтар сыяктуу массалык иш-чараларды убактылуу токтотуу тууралуу маселени карап чыгуусун сунуштайт. Ошондой эле театр, кинотеатрлардын толтурулушу 50%дан ашпастыгын, тыкыр көзөмөлдөө жана массалык иш-чаралардын өткөрүлүшүн чектөө зарыл. Бул чаралар өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдын начарлашына байланыштуу зарыл болууда. Артем Новиков белгилегендей, президенттин Россияга сапарынын жүрүшүндө жетишилген жогорку деңгээлдеги макулдашууларга ылайык жооп кайтаруунун тийиштүү пландары кабыл алынып, өлкөгө Спутник В вакцинасынын биринчи партиясы алынып келинди. Ошондой эле Кытай вакцинасы менен вакцинациялоо жүрүүдө. COVID-19 алдын алууга жана тобокелдик тобундагыларды вакцинациялоого өзгөчө көңүл буруу керек. Абал күн сайын көзөмөлдөө болушу керек.